Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин студияда дагы бир ирет Конституциянын долбоорун талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Себеби дегенде биздин ушу коомубузга аттын кашкасындай белгилүү конокторубуз, коомдук ишмерлер, юристтер катышып отурат. Таанышып кетүүгө уруксат берсеңиздер, мына биринчиден биздин агайыбыз Кошоев Акунбай, өзү коомдук ишмер, юрист жана жазуучулар союзунун мүчөсү. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин студиябызда биздин ардактуу коногубуз Азыкбаев Курмангазы, эл артисти, бардыгы тең тааныйсыңар. Жана ошондой эле биздин коногубуз Касымбеков Жаркынбек, медицина илимдеринин кандидаты. Кош келипсиздер. Урматтуу агайлар, урматтуу коноктор, мына сиздер эл менен баарлашып жүрөсүңөр, элдин арасында жүрөсүздөр. Мына бүгүнкү күндө биздин эң орчундуу маселелердин бири 11 мартта жогорку кеңеш, 11 мартта жогорку кеңеш жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өткөрөлүү деп 11 апрелге койду. 11 апрелде ушул конституциянын мындай айтканда тагдырын ушу биздин эл чечет. Бирок ошого карабастан мында катуу талкуулоолор бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ошонун жаңы конституциянын долбоорунун коштоочусулары да бар, жана каршы чыккандар да бар. Ушулар боюнча эми сиздерди ушул студияга чакырып, сиздердин оюңуздарды айрым бир маселелер боюнча бөлүшүп кетсеңиздер деген тилегибиз бар. Мына биринчиден эле агай сизге суроо. Мына бул жерде эң дагы мындай талаш жараткан суроолордун бири президенттин иштөө мөөнөтү болуп атат. Эски азыркы аракеттеги конституция боюнча бир жолу 6 жылга шайланат деп жазылган. Эми жаңы конституциянын долбоорунда боло турган болсо 2 жолу 5 жылдан деп атат. Ушул боюнча сиздин көз карашыңыз. Эми бул мындай да, негизи элдин эрки эски жаңы мыйзамдардан жогору турат. Воля народа выше всех законов. Эл эгерде ишенич берген ошол бийлик башчысына канча сурак берем десе, ал жакшы турмушту улантып, өзүнүн белгилеген пландарын, программаларын жакшылап аткарып, экономиканы оңдоп, элдин ынтымагын сактап эгер турса, аны иштетүү, иштетпөө эл жалпы эл чечет. Оппозиция эмне үчүн буга каршы болуп атат? Мына 62 статья дедиңерби? Оппозицияга эмне керек? Аларга элдин жашоосу анчалык керек эмес. Бийлик талаш керек. Бийлик талаш үчүн көбүрөөк отурса биз бийликке бара албай калабыз деген гана баягы ичкүйдүлүк, анан калп эле демократияга жаман. Демократиянын негизги принциби бул да азчылыктын көпчүлүккө баш ийиш керек. Эгерде көпчүлүк жок, ушул экономиканы оңдоп баратат. Тиги элдин жашоосун оңдоп баратат. Бул дагы иштесин десе, ал эл оппозиция чечиш керек. Агай дагы мисалы буга дагы дүйнө жүзүндөгү практикалар бар да, мисал келтирип кетсек болот, э? Ооба. Мисал Россия президенти. Мисал үчүн Россия кыйшык болуп, бир чоң корабльдей болуп на крен ложился, жатып калган. Ошол Путиндин жанагы мээнети менен мынанын эли ошол Путиндин жакшы экономиканы алып баратат. Элдин жашоосун оңдоп баратат. Америкадан көз каранды кылбай койду деп тургузартып атпайбы? Биз дагы эгерде мисалы үчүн азыркы президент жашоодо оңоп, ошол Путин сыяктуу бир оңолуу, өнүгүү жолуна салып алса, эмне үчүн мүмкүнчүлүк бериш керек. Эми аксакалыбыз туура айтып атат. Себеп деген 30 жылдан бери бир жаңыланган жокпуз да. Бир эле чуңкурда жатып алып эле бирибиз менен эле бийлик талашып эле ушинтип согушуп жүрдү да. Себеп деген бул бийликтики мындай экен да, баягы бийликтен ажырап калган кезинде эле кайра ошо бийликке барам деп эле жанталаша берет. Бирок ошо 30 жылдан бери биз деген канча артта калып калдык. Кандай кылып өркүндөмөк элек? Ошол багытыбызды, келечекке сапарыбызды, өзүбүздүн кыргыздын идеологиясын да түптөй билбей калдык да. Мына ошон үчүн жаңылануу болуш үчүн конституция азыркы керектин кереги бул витамин. Элди бузуку болуп бузуп аткандар, булар баягы ичи тарлык, баягы ошо власттан арылып каламбы, ошо жетпей каламбы деп атат. Эл үчүн, жер үчүн асыл кызмат кылам. Мен кызматым эл үчүн деп, могу азыркы оң тарабына буруп туруп,
ушул багытыбызды мындан ары ак жалгасын деп аттанып кетсек, бул жакшы иш болот да. Анан бул жерде бузукулары эмнеден болуп атат? Жанакы биригип алган баягы өмүр бою эле ушу ызуучу менен жүрүп ошону бизнеске айлантып алгандар да. Баягы эски системаны качан жаңыланабыз? Биз өзүбүздүн кийинки муундарыбызды кандай кылып өркүндөйбүз? Агай, сөзүңүзгө аралжым. Бир суроо тагыраак ушул оппозиция деп койсок, эми ушул каршы болуп аткандар мындай деп атат да. Эски конституцияда боло турган болсо, президенттин баягы жашы, иштей турган жашы 35-тен 70 менен чектелген. Азыркы жаңы долбоорунда болсо, Конституциялык кеңешме үстүңкү планканы алып коюптур да, 70-тен эгерде жогоруда иштөөгө мүмкүнчүлүк бар деп. Ошол туурабы, туура эмеспи? Эми карабайсызбы, азыркы деле Американын президенти канча жашта? 78-ге 79-га чыгып калды. Ликуан, Малайзияныкы 96-да бийликке келбеди. Малайзияныкы Мухаммад Махатир. Бул өзүбүздүн багытыбызды, келечектеги сапарыбыз оң тарабына бурулуп жакшы кетсе, анда мына Путин деле канча келатат. Бирок Россия уже ыдырап кеткен мезгилде кайра өзүнүн ордуна тургузбадыбы? Ошон үчүн бул жерге баарыбыз жалпы элибиз жакшы ак тилек менен, ак жалгасын деп ушул конституцияны кабыл алсак, эски система куласа, андан кийин бакубаттуу жашоо келет деп атабыз. Буюрса Кудайым. Жаркынбек ага, мына дагы катуу сын пикирлердин бири мындай деген мааниде айтылып атат да. Кыргыз Республикасы ошол эл аралык уюмдарга мүчө, эл аралык ошол мындай авторитеттүү, баягы абройлуу, салаваттуу ошол уюмдар өзүнүн оюн айтса, ошого кулак салыш керек. Ошолордун бири мисалы Венециялык комиссия деп атат. Венециялык комиссия да өзүнүн ошол жаңы биздин конституциянын долбоору боюнча ой пикирин айткан экен. Бирок ал жерде ушул бардыгы тең баягы адам укуктары сакталган эмес, туура келбейт, силер ошону өзгөртүш керексиңер, азыр референдумду өткөрбөй тургула, эски конституция боюнча жашагыла деген сунуштар берилген экен. Сиздин оюңуз боюнча? Алмаз, сиз айткан ушул талаш тартыштын болушунун өзү жакшы коомдочу. Бул нукура демократиялык коомдун өлкөнүн бирден бир белгиси да. Экинчиден, бул мына биз 10 январь күнү элибиз биринчи жылдын башында өткөн референдумда президенттик башкаруу болсун деп тандап алдык. Форма правления. Эми ошого уңгулаш, ошого логикалык жактан туура келгенде, азыр проект долбоор жазылып атат. Эгерде биз мына агайларым айтып кеткендей 30 жылдан бери эле саясат менен алкышып келатабыз. Жашоо турмуш, экономика менен мындай анча көңүл бурулбай, жаран эле ошол бир кашада келатабыз да. Эгерде биз бат экономикалык мындай секирик прорыв жасайбыз десек, бул жоопкерчиликтүү бийлик жөнүндө кеп болуп атпайбы? Жоопкерчиликтүү бийликти тандап алышыбыз керек. Мына эл ошону жон терisi менен сезип туруп, ошо жана январда болгон референдумдагы керек болсо, мына өткөн жылкы парламент шайлоодо жанагы октябрь событияларында болгон окуяда дагы эл ошону талап кылып чыккан. Эгерде мурдакы келаткан саясий структура туура жакшы болсо, анда октябрь окуялар болмок эмес. Мына ошого уңгулашта аны сиздин Венециялык комиссияга кулак салыш керек. Азыркы аракеттеги мына конституциядагы долбоордо дагы биринчи беренесинде айтылып атат. Кыргызстан бул суверендүү, эч мындай көз карандысыз, унитардык, социалдык, укуктуу мамлекет деп атат. Анан биз бул андан боло турган багытты эл аныктайт. Кыргыз эл аныктайт. Кыргыз эли ошол бийликтин дагы булагы жана багыттын да булагы болуп эсептелет. Демек, ушундай Венециялык сыяктуу комиссияны алар рекомендациялар, сунуш катары гана кабыл алсак болот, уксак болот, бирок укпайды, өзүнүн өзгөчөлүктөрү сөзсүз түрдө. Эгемендүүлүк дегенде ошондон болуп атат. Эми мен бир кошумчаны айтып кетейин. Мына баягы өзүнө жоопкерчилигин алган эмес да мурунку президенттер. Качан болду эле? Жоопкерчилигин алган жок да. Кимисин күнөөлүйсүң? Бүт бар качып кеткен да. Мына эми тазаланып, аруланып, мен мойнума алып атам ушул жоопкерчиликти деп атса, ошого каршы чыгып атканы кандай? Ошо жоопкерчилик боюнча. Жоопкерчилик боюнча мындай да. Биз мисалы үчүн силер баягы оппозициянын дагы оюн угуп атабыз биз деле. Алардын эң биринчи бир маселе бул укуктук аң сезим, мынау
жанагы оппозициясы, жанагы талашып тартышкандарда барбы? Жок да, укуктук толук аңын сезим бар. Мисалы үчүн батышта өнүккөн өлкөдө мына эми демократия, сен өнүккөн өлкөдө отура бересиңби? Давай алмаштап эле алмаштырып коет. Биз өнүгө албай атпайбыз. Өнүгө албай жатканда бир кишиге жоопкерчилик да. Эгерде азыркы бийлик дагы өзүнүн ката кетирсе, аны сурап ала турган эли бар. Эмнеге коркушубуз керек? Ошондон коркуп атышпайбы? Же бул деген конституция болуп кетет, буякта деген баягы биз илгерки жака барып калабыз. Бул ошого өөлгө түзүп атат жаңы конституциянын долбоору. Бир киши бардыгын эле колуна алып атат. Сен юрист экенсиң, баамыңда турат. Укуктук аң сезим жанагы конституциялык кеңешмеде отурган 200 кишинин 90%-inde жок. Мен ушуну айта алам. Любой полемика келсин. Алар билим болбосо, ал өзүнүн түшүнүгү жок болсо, алар кантип тиги мыйзамды талашат? Бул бир жагы. Экинчи жагы биздин жанагы батыштын Венециянын кафтанын кийген юристтердин кыргыз элинин жанагы жазак билик деген Чыңгызхандын мыйзамдары 300 жыл турду. 300 жыл Чыңгызхан 300 жылдын 40-50 жылын өзү болду, калган ошонун кишилери болду. Ошондо Венецияны Римдин армиясын талкалаган ошол бийлик Чыңгызхандык. Туура? Курмангазы агай, мына дагы бир орчундуу бир суроолорду коюшу, каршы болгондорду. Президент жаңы конституциянын долбооруна ылайык мыйзамдарды демилге кыла алат. Ошондой укукка ээ болот экен да. Же буюрса бул референдум өтө турган болсо. Ошондой болбош керек деп атат да. İşte atkан kişi özün ekonomikаны оңдоо үчүн же бир стабилдүүлүк кылып туруп, саясий туруктуулук кылып, же бир кандайдыр элдин жашоосун оңдоо үчүн ал ошо иштеп атып көрсө, анан кийин ушул сунушун айтса, жок сеникини албайбыз. Андай укук болбош керек экен. Эми карабайсыңар, эми жалпак тил менен эле сүйлөйүнчү. Бул жерде биздин өзүбүздүн элибиз, эми алтын элибиз бар да, ушунча чыдап келдик баарыбыздын. Эми жаңы эле жумушка киришет деп атса эле, кайра эле подножка коет. Жаңы эле мынтейин деп атса эле дагы эле мынтет. Эми мынчалык чересчур демократия болуп кетти да. Башка мамлекетте мындай болгондо таптакыр биз чындыгында эле кыргыз эли тамшанып атат, таң калып атат башка элдерчи. Булугар кандай деп. Чындыгында эле бизде бар. Бетке айтканбыз, тигиндей мындай деп. Бирок биз момундай азыркы каршы чыгып аткандардын өзүнө күлкүм келет да. Эчтеке бирдеме кылбай туруп эле ушул жөн эле кыйкырып эле кайсы бир телефонду ачсаң бүт негатив. Жамандап эле атат, жамандап атат. Элдин баарына кара энергетика жугуп кеткен да. Терс маалыматтары. Бир жакшы маанайда айтып, жакшы бата айтып, ошол эле кыйкырып аткандар, тилектерин аялдар айтып, үмүт кылып, бир биримдикке, ынтымакка келебиз, качан деген бир элибиз, кагылайын элибиз, ушундай кылган элди жарып бөлгөнгө ушундай маш кишилер толуп кетти да. Же бир Кыргызстанга бир салым кошпосо, бир из калтырбаса, ошол саясатчыларды мен мындай сканировать этип көрсөм, эчтекеси жок. Жөн эле кыйкырып эле, эртеден кечке кыйкырып эле элди жарып бөлүш керек. Кыргызстан өнүгүп өркүндөш керек. Биз деген асыл кандан болобуз. Биз деген өнөрлүү кишибиз, касиеттүү элбиз. Жөн эле тааны биз манас атан урпактарыбыз болуп атпайбы? Анан өмүр бою ушу чирген бир саясат менен эле жүрүп, эми жаңыланалы, жаңы нукка түшөлүк, багытыбызды оңдойлук, оң жакка бурулалык деп атсак эле ортодон чирген саясатчылар чыгып алып эле бузуп аткан бул качан? Bir кошумча, кечирип коюң. Сөзүм болбош. Ойма келип кетти да. Мындай мен ушу бизнесмен, Монголия, Турция тияк-бияка барып элди сынап көрдүм. Казактарды, монголдорду, өзбектерди. Эң меймандос, анан жоокер калып кыргыз, анан эң кыйды саясат, ушундай той-пойдо ырчыр, жана тиги эменин көкөтөйдүн ашындагыдай. Бул дагы биздин элде бар. Бирок биздин элдин жоокерлиги да бар. Анан жогорку маданияты да бар. Эң бири-бирине тиги бирин-бирине кыйды бычак боло турган ситуацияны түзө турган мына оппозиция ошолдой. Эрден айтып ойлобосун, жаңы президент эле мактап эле кошоматты. Жок. Элдин мүнөзүндө бар ушул. Ана биз ошолорду айтып атабыз. Байкап, баягы турмушту көрдүк, мына чейрек кылыбын көрдүк. Ай, ушундан көрөкчө бир президент үмүтсүз шайтан дейт. Бирөөнө бир мүмкүнчүлүк берип туруп, экономиканы оңдосун, ал мамлекетти өнүктүрсүн, ушуну бир көрбөйлүбү? Же биштин курагыбызда
же тиги ашаларга кошулуп алып турган кыйкырышыбыз керек. Эчтеке болуп экенсинде ушундай болот. Ооба да. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Мыйзам инициативасы боюнча да айтайын дегеним. Президенттин укугу боюнча. Азыр туура түшүнүшүбүз керек, долбоор боюнча аткаруу бийлигинин башында президент турат. А мына буга чейинки болгон ошол практикада Жогорку Кеңеш чыгарган мыйзамдардын жарымынан көбүн аткаруу бийлиги инициатор болуп чыккан да. Аткаруу бийлиги. Анан кийин азыр аткаруу бийлигине президент өзү башчы болуп атса, анан непосредственно экономика менен алышып атса, анан кайтип мыйзам чыгаруу укугун алып койсок, анда бул агайып айтканда күт тосуу да. Колун бууп коет. Ал иштеп атканда көрүп атпайбы? Кайсы мыйзамдар туура эмес, кайсы мыйзамдар азыркы коомго керек экен. Анан билип турса, иштеп атып тоскоолдук болсо, анан ошону айтпайбы? Мына мыйзам керек экен бизге. Каршы аткандардын өзү билип туруп эле жазып атат. Дагы мына Жаркынбек агай мындай суроо болуп атат да. Эми жаңы ошол конституциянын долбоору боюнча эми президент эгерде кандайдыр бир кылмыш жасай турган болсо, же болбосо ошондой жалпысынан айтканда, жалпак тил менен туура эмес иштей турган деп кое турган болсок, ошондо аны кайра чакырып алуу процесси бар экен да, мүмкүнчүлүк механизми бар экен. Ал импичмент деп айтылат. Бирок ошол импичмент аябай татаалдаштырылган деп сын пикир айтып атышат да, кандай дейсиз? Жанагы Жогорку Кеңештен спецкомиссия уюшулуп, ал анын чечими жарымдан көбүнө колдоо менен, анан эгерде Конституциялык палата эмес, Конституциялык сот болуп калды, жаңы Конституциялык соттун чечими жана генералдык прокурор, башкы прокурордун представлениясы менен бекитилсе, 3-төн 2 бөлүм менен Жогорку Кеңештин бардык санынан ошондо 60 депутаттын колу менен импичмент жарыяланат экен да. Эми чынды айтканда бул аябай эле татаал. Ушул оор процесс оор. Же ушундай эле болуш керек. Возможно, муну жасаса болот эгерде. Бирок мунун татаалдашкан бир жагы бар. Ушунча жоопкерчилик берип аткандан кийин президентке ошончолук мүмкүнчүлүк да бериш керек да. Бирок кийин мына сурай турган ошол жанагы кийинки мөөнөтү бүтүп, кийинки мөөнөткө шайлана турган кезекте эл аны өзү чечет. Анан шайлабайбы. Бирок ошондой Алмаз оюн аянат чейин жеткирейин. Депутаттар ошол импичментти багы карманып алып, саясий соодалашуу мындай эмеси объективдүү болуп калбаш керек. Ошол жака кетип калышы мүмкүн. Ошол барышы мүмкүн. Иштеп аткан президент деле жеңил жол менен тиги баягы мээнетин баарын далаалатып туруп, бийлик керек болуп калып эле жеңил жол менен кетирбеш керек. Бул жамандыр, жакшыдыр бийлик башыбы, ага аны сакташ керек мыйзамдуу татаалыраак жол менен. Татаалыраак жол деген ошондо көпчүлүк болуп кетсе, ошо татаалды да жеңип алат. Татаалды жеңбеш үчүн жанагы президенттин мүмкүнчүлүгүн сактоо, бул президентти сактоо эмес, иштеп аткан президенттин. Иштебесе чакырып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Курмангазы агай, буякта дагы мындай маселе болот атпайбы? Ушул боюнчачы, себеби дегенде президент деген эл шайлаган президент болуп атат. Уну деген жалпы кыргыз эли шайлап атат. Анан ошондуктан эгерде аны бир 90 депутат же мейли 60 депутат эле чакырып ала турган болсо, анда ошо туура болобу же туура болбойбу? Туура болбойт. Туура болбойт. Эл шайлады да. Негизи биз эл бийлик элде. Бийликтин булагы эл да. Парламенттин айтылган жери жок. Парламент деген жок. Мына бийлик эл. Бул жерде мындай маселе агайлар. 60 депутат импичмент жарыялаганга толук укугу мүмкүнчүлүгү бар. Бул жанагы Венециялык комиссиядагы көрсөткөн рекомендацияларга туура келет. Ал процедура бар, турбайбы. Ал мүмкүн да, жазасы болот. Ал татаал жол болуп атат, жеңил болуп атат деп ал биздин баягы саясатчылар да, жанагы саясатчылардын баягы өзүнүн көздөгөн маселеси. Келечектеги бийликти талашууга жеңил жол издөө. Жеңил жол. Ошо кыскасын айтканда жукулдатып, булам жана айткан соодалашып, ичара жана парламентте кайра будургутуп, мына биздин маселе чечилбей атат, биздин кызыкчылыктар болбой атат деп анан азгына современный азыркы заманбап саясатта дагы демократия деген түшүнүк чыкты. Бир эле команда, бир эле клан келип алып эле бири менен соодалашып эле, алмашып эле. Мындай баягы люмпен катар колдонуп эле өзүнүн кызыкчылыгы менен иштеш ушу эме болуп калды да, баягы өнөр болуп калды. Өзгөчө Кыргызстанда. Кичине сөздү мындай жеңилдетели.
оппозицияны жанагы депутаттарды көрдүк. 100% Атамбаевди колдоп, 100% аны кайра кетирип сатып ийген. Ошондон көрдүк. Үчөөбүз бир барып көрбөйлү. Ушундай мүмкүнчүлүк барбы экен? Ошо биз парламентке барып көрбөйлү. Алган билимибизди ошо түздөп берели жок дегенде. Болот. Кызыкчылыктын мына ошо ага айткан нерсенин өзү эле көрсөтүп турат. 2 жуманын 2 айдын аралыгында эле 100% өзгөрүлдү. Демек, эмне деген? эмнени билдирет? Позиция саясий туруктуулуктун жоктугу. Анын үстүндө биякта бизнесмендер келгенде кыргыздын келечегине, кыргыз элиме салым кошоюн деп мында аттуу башчылар келген жок. Бир аз ошо эмеден баягы президенттин баягы жоопкерчилигинен алыстап баратабыз, бирок ушул жерге дагы бизге көп таарынчылар бар да. Ошо сен дегенде айтып атат, бизде деген эгерде жон койсоңор, бизде деген парламентаризм жана саясий партиялардын мындайча айтканда маданияты өнүкмөк. Сен болсо мына 10 жыл иштетпей балта чабып атасың. Туура эмес. Себеби батыштын демократиясы менен кыргыз элинин жалпы элди ойлогон мүнөзү жана ал эле демократия. Биздин менталитетке батыштын демократиясы туура келбейт. Батышта чөп жеген тамагынан баштап жанагындай анча бышпаган чөптөр менен менталитет дагы туруктуу, спокойный. Берде жоокерчиликте жүргөн калктын тукуму. Берде эмоция, жоокерлик бар. Бизге тигилердин мыйзамы жукпайт. Биз ошону эске алышыбыз керек. Токтотор жерде токтотуп, колдор жерде колдогон мыйзамдар болуш керек. Мен бул кошумча айтып кетейин, мындайдыр. Биздин негизи өзүбүздүн менталитетке чет мамлекеттин менталитети чак келбейт. Ошону алып келип туруп, көчүрүп туруп келип туруп бизге коюп койгон болбойт да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн түпкү өзөгүбүздөгү тамырыбызды, тегибиздеги тетиякта өзөктөн турган өзүбүздүн менталитетибизге чак конституция керек. Элибизге, жерибизге карата, географиясына карата, анан өзүбүздүн салтыбызды билбесек, өзүбүздүн ким экенибизди билбесек, алып келген биз зомби болуп, маңкурт болуп калып атпайбызбы? Ошон үчүн бул каршы чыгып аткандардын баары тең булар западный игроктордун көбүнчөсү. Алар биздин кыргыздын келечегин урган жок. Бирок калп эле эптеп, эчтеке баштан эле жатып, жаңы эле президент шайланып атса, алып кыргыз керектигин көрбөйлүкпү жыйынтыгын. Биз Курмангаз агай, сизге мына маданият ишмери сыяктуу суроо. Азыркы конституцияда дагы бир өзүнчө беренелер бар. Атайын ушу биздин маданиятыбызга, каада салтыбызга көңүл буралы жана маданиятты кайра жандандыралы деген. Бул эми өзүнчө бир тема катары талкууласак болот. Кийинирээк биздин конституция азыркы жаңы долбоор бүгүнкү күндө преамбуласында бул беренелерде мурда эле эмне деп жаңы болсо ушу Манас бабабыздын элибизге боло турган ордун жана макамын эске алып деген Манас бабабыз менен баштап атат да бүгүнкү жаңы конституция. Ал 10-жылдагы конституция боло турган болсо ошол 7-апрелдеги шейит болгон шейттердин арбагын сыйлап деген башталганда ошону эмнеге алып салдыңар? Эмнеге Манас бабабыздын дегенди алып келип чукул жер дегенди айтпайсыз. айтып атат, биз түпкү өзөгүбүздөгүн айтып атабыз. Манасты атабыздын илимине башыбызда сунулуп киргенде бүт маданияттан баштап илим, билимдин баары ошол жакта камтылган. Акыры келип Манастын идеологиясын алабыз. Бул жаңыланып аткандан кийин, алгандан кийин жакшы жаңы муундарга үйрөнсөп мөмөсүн алабыз. Ошон үчүн бул эң туура кошулуп атат. Анан бул маданиятта эме ада кичине дагы кошумчалар бар, мен баягы мурункусунда да айткам. Бирок негизи бул жана Манас атабыз деп атканы бул эң туура нерсе. Манас бабабыз деген бүт баягы кыргыздардын эң башатында турган, баардын камтый турган. Баарын камтыйт да. Бул чектелип бир окуя менен чектелип. Жоокердик, улуу күчүдү сыйлоо, айкөлдүгү, баатырдык, анан кийин боорукерлик, улууду сыйлоо, кичүүдү урматтоо, ызаттоо. Ошонун баардыгы камтылган. Дүйнөдө 5000 улуттун бир эле кыргызда бар. Ошончолук көп адамга керектүү адап акылактын немелери, нормалары кирген. Анан ошону кабыл албай анан кече бир балдар чукулдашып кеткендегине аны да баалаш керек. Анда өзүнүн орду бар. Тарыхта өзүнүн орду. Парламентаризм боюнча. Парламентаризм боюнча. Айтып койсом, жана кое турсаңар болмок дагы. Негизи азыркы бат өнүгүп аткан заманда 10 жылда абдан чоң мөөнөт. Анан дагы бир тобу келге салып өзүбүздү болбой аткан мындай системаны көрүп аткандан кийин эми классикалык түрүндө парламентаризм жакшы форма. Бирок баягы азырынча балким биздин биринчи кезекте саясатчыларыбыз коомда даяр эмес да. Балким бир кайсы убакта кайтып келербиз ага.
Бирок азыр мына ушул тапта ушулку азыркындай дүйнөдөгү болгон коркунучтар, чакырыктарга туура келсек, азыр бат өзгөрүүгө керек батыл мындай оперативный мындай кандай десем ыкчам иштей турган бийлик бутаа керек да. Анан мындай болуп атат да. Мен өзүм оюм кошумча. Бизде ушу 30 жылдын ичинде бир жакшы саясатчыларды тарбиялап атыптырбыз да. Саясатчылар бул жанакы кыйкырык үрөө менен эле өзүнүн кесибин карап көрдүк, ошо кыйкырып аткан өзү не геополитиканы билбейт. Бул биздин өзүбүздүн кыргыздын тарыхын билбейт. Түпкү өзүбүздө аны билмейинче кандай жакшы саясатчы боло аласың? Ошону караш керек да. А дүйнөдөгү саясатчылар менен салыштырмалуу ошол бир эле кыргыз тили менен эмес, орус тилинде да бүт баарына чак бап дап келген саясатчыларды көргөн жокмун. Уран менен эле кыйкырып атат, күчкө салып. Элге түшүндүрүү үчүн мынтип айтсак болот. Анда Швецияда эркектер юбка кийеткен, Венецияда жалтырак кафтан кийеткен. Биз ошону кие башташыбыз керекпи? Же калпагыбызды, чапаныбызды калтырышыбыз керекпи? Элге жөнөкөй түшүндүрүү да. Анан Венеция Европанын жанагындай умеренный климатта өскөн кишилердин тиги коомун ирекке келтирүү. Бизге өзүбүздүкү болуш керек. Биздин жоокерчиликти жанагындай каныбызда бар нерсени башкаруу керек. Башканын баягы кийимибизге чак келбейт. Туура келбейт. Ошол. Мына Курмангазы агай, сиз деле маданиятта канча жылдан бери ушу жүрөсүз. Азыркы конституциянын жаңы долбоору буюрса ушу 11-апрелде эл добуш берип, колдоого баягы ээ болуп өтүп кете турган болсо, ушу биздин экономикалык жактан өсүүгө өбөлгө түзөбү? Мен ойлойм астыга жылабыз го деп себептеген ар бир мурунку өткөн өзүбүздүн кемчиликтерибизди бүт баарын кыскартылбады азыр. Анан экономитетте да канча деген эмелер, министерстволор быжырап таракандай болуп көбөйүп кетиптир. Ошол эле чиновниктерди багып жүрбөдү карапайым элдер. Азыр аябай сокращенный вариант менен берип атат да, мего эффектным. Анан ушул багыты кичине жылып көргөндөн кийин анан деп көз ачылат. Жанакы кээ бир туура эмес бурулуп кеткен оома кишилер көп болуп атпайбы? Анан мунусунда өркүндөп өсөбүз. Анан өскөндө дагы мына карабайсыңбы, баякындай эмес да, жылма кылып алып эле тияктын укпайт. Барбы тиги Ак үйдө президент же жокпу белгисиз да. Анан сүйлөгөн сөзү дагы президенттикен өзү маданияттуу болуш керек эле да. Мурунку президенттерди карасаң сүйлөгөн сөздөр дипломатия. Азыркы биздин заманды илгерки биздин ата бабалар көрсө мынтип айтмак. Башы жок балапан, көзү жок көгөн демек. Система жок, тиги бийликке башы үйү жок, жөн бийлик талашуу. Биз көрүп калдык да, угуп калдык аксакалдарды. Башы жок балапан, көзү жок көгөн. Демек, биринчи жолу Кудай деп үмүтсүз шайтан дейт. Ушуну кошомат эмес. Эгерде конституцияда турбайбы? Эгерде пенде катары жаңылыштык болсо, тиги чакырып алуу 3-2. Демек, экөөнү тең айтыш керек. Бир жактуу айтканда жанагы оппозицияң дагы кыйкып чыгат. Өздөрү түшүнбөйт эмнени сүйлөп атканын. Мага ишенгиле, мен сабак бердим тиги университетте, основа права. Ал жанагы укуктук аң сезимди 5-10 жылдап, тергөөчүлөр 5 жылда киши катары болот. Мамлекетти түшүнүү үчүн 5-10 жыл жана китептерди окуп, бүт дүйнөлүк тажрыйбаны башына камтыш керек. Ошолор сүйлөсө туура болот. Ошондо мына дагы бир мындай суроо туулуп атат да, дагы көп талкуулоолор да бар. Ушул эми баягы укуктук негиздер, ыйгарым укуктарын берилген деп айтылат. Бирок андан тышкары мына баягы өзүнүн жеке сапаттары бул жерде бир рол ойнойбу? Ойнойт. Же жалаң мыйзамга такалып. Жок, сөзсүз. Мен айтып берейин. Сөзсүз түрдө. Мына тарыкталалы. Лекуан личность, крупный, акылдуу личность. Анан кийин Путин анча деле акылдуу эмес. Бирок по ходу кеңешчилер бар, жанагы академиктер баштаган, экономисттер, юристтер. Мисалы үчүн азыркы президентке мен ушундай сунуш кылат элем. Именно ошондой кеңешчилер, илгери деле ошондой болгондо. Кеңешчилерди ар бир отрасль боюнча, мамлекетти түзүү боюнча, айыл чарбасы, кен байлыктары боюнча стратегияны болуш керек. Багытыбызды. Мына тиги Сооронбай Жээнбеков, мына мен кеңешчим жок эле жалгыз иштеп атам деп, мына мындай болду. Мындай болду. Анан мындай болот да, жанагы агай айткандай элечи. Манас атанын
жанында Бакаята, Кошоята, берки военный жагынан кыр чородомор Көкөт аята финансовый боюнча бүт барын эмес. Ошентип кеңешчилер болсо, акыл насаатты айтып, ошону элекке салып, талдоого, анан ошону чыгаргандан кийин анан жыйынтыгы чыгат. Короля делает свита. Короля делает королем свита. Анан сөз түрдө эгерде импичментти эмеге салып айтып атышат, болбой калат го деп. Баатыр элибиз бар. Кандай супер президент болбосун ордуна келтирип койчу эл да. Ал эми тарыхыбыз жакынкы тарыхыбыз. Тоз бизде эл ага жол бербейт эч качан, Жол бербейт. Конституция болуп кеткен, кам болуп кеткенге эч ким жол бербейт, Мактагандык эмес, же кошоматчылык эмес, бирок эми азыркы президенттин басып өткөн жолун карасак, андайга барбас деп ишенели. Ооба. Эң кыйналганы, аксакалдарыбыз бар, элибиз да бар. эң кыйналганы, Жаштарыбыз бар. кыйынчылыкты көргөнү ошол государство это аппарат насилия, Лениндин. Ошол насилияны көрдү, эми ошол насилияны кылбайт го деген менде Үмүт, ишенич. Эми азыркындай бир сүрө менен айтканга мүмкүнчүлүк болсо, мындай да жанагы жамааттык коллективный безответственностьтан, жоопкерчиликтен персоналдык жоопкерчиликке парламенттен эмеси да. Бул эми эмки талкуулоолордо буюрса талкуулайбыз. Азыр президент боюнча буюрса жакшы эле сүйлөштүк деп ойлойм. Эми акын баягы ушул сөзүбүздүн баягы эмебиздин дагы жыйынтыктап келгенде сиз ушу элибизге өзүңүздүн каалооңузду айтып коесузбу? Менин каалоом мындай, чапкан сайын эле көз чыга бербейт, кайта эле келип ак үйдө топур болуп, балдар көзүнөн башынан ажыраганын кереги жок. Мындан ары тынч жашоо болуп, стабилдүүлүк керек. Анан үмүт кылып, азыр ушуга жалпы эл жанагы көрүнгөн эле түшүнбөгөндөр тиги ызылдап сүйлөй бербей, бир жолу ишеним берели. Анын жоопкерчилигин алдыбы? Жоопкерчиликти сураганды да билели. Анан мүмкүнчүлүк берели. Эми жакшы багыт таптык, агай. Негиз чындыгында эле жана жоопкерчилик пайда болду да. Ошон үчүн ушул багыттан танбайлык, баалууну кармайлык, басыгыбыз түз болсун, сөзүбүз ак болсун, мээнетибиз күч болсун, жемишибиз таттуу болсун, казынабыз толо болсун, камкордук элге болсун, касиет болуп турсун, жашообуз бермет болсун деп эле айтат элем. Курмангазовке дейин айтып. Бирок мына дагы жолу кайталап кетейин. Жамааттык жоопкерчиликтен жеке жоопкерчиликке өтүү процесси турат. Ошону элден сурап кетелик, колдоп бериңиздер. Ооба. Анан ишенели. Конечно, эл да эл, алтын эл. Жанагы саясаттан экономикага өтөлүк. Элдин жакшы бакубат жашоосун баары чогуу чаран жасайлы ошо. Чоң рахмат. Урматтуу агайлар, дагы келип бергениңиздер үчүн, убакыт тапканыңыздар үчүн жана ошондой эле өзүңүздөрдүн алтын ой пикирлериңиздер менен бөлүшүп бериңиздер. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу биздин ошол коомубузга аттуу баштуу жана өзүнүн салымы кошкон маданият тармагынан, жазуучулук тармагынан жана ошондой эле медициналык тармагынан урматтуу меймандар катышты. Өзүнүн бүгүнкү жаңы конституциянын долбоору менен ой пикирлери менен бөлүштү. Биз ойлойбуз, бул пикирлер дагы силердин ошол туура чечим алууңуздарга жардам берет. Биздер менен болуңуздар. Чоң рахмат.